негизи былтыр бир жыл мурун ооба балдарымды ошо кийинтейин деп бере келатып анан шаарга келатып ушуну көрүп калып рекламадан акчам жетпейт экен деп чындыгында ошо 9,5 миң деп эсептеп берген. Акчам жетпейт экен деп неме кылып койгон да. Ал кезде бирок чындыгында жүрөгүм мен ишенген эмесмин. Мындай неме болгон эмес да. А мында болсо тиги ошо алысын жеңем бар. Ошол келип бетимден мен шаарга бияка келип кошунун баарын көрүнүп эч бир мындай результат көрбөй тыянак көрбөй эле просто мага эме метрит жазып берип койду да. Капельницачы. Ошол метритти куйсаң анан неме разомет деген мастью кетет депчи. Мен жүрөгүм алда жаккан жолу эмнегедир бетим лопулдады, үйгө баргандан кийин өлө температура аябай болдум да. Ошо жеңем келип калды эле, ошол себепкер болгон. Ушуну эле алчы деп отзывдарын көрсөтүп эле анан ушундан сразу эртесинен заказ кылдым. Эртесин келди. Мен ошо бияка шаардан 12-сиге кеткем, 13 жеңем келип койду, 14 заказ кылдым, 15 келди да. Ошо 15 келер замат эле бетимди жуутуп колдон таштадым. Мен вообще күткөн жокмун да чылса. Колдон таштаганда реакция берди болуш керек. Ачты деп кызартты, анан монтип сыйрылып баштады, сыйрылып, аябай сыйрылды да. Түлөдү. Жеңиңиз мурун колдонуп экенсизби? Жок, ал акчам жок, мен ала албай жүрөм деп көп кишиге көрсөтүп себепкер болуптур да. Өзү ишенип жүрүп башкаларга да себепкер болуп. Себепкер болуп, көп кишиге айтып, ушуну реклама кылып айтып неметиптир. Анан просто өзүм акчам жок эле ала албай атам дейт.